Мындай адамдардын башкаларды сөз кылып ушак айтууга убактысы жок. Сиз өз окуяңыздын каарманысыз. Тагыраагы мындай адамдарды өз өмүрүнүн баатырлары деп коюшат. А баатырлар эч качан багынып бербейт. Дал ушул инсандардын катарында сиз да барсыз. Мисалы мен баатыр деген сөздүн бүгүнкү күндөгү орду кандай болорун ойлодум. Ооба. Баатыр деген бул менин акылымдагы жана жүрөгүмдөгү баатыр деп түшүнөм. Баатыр адам башка бирөөнүн таштап кеткенинен коркпойт. Алар өзүн өзү таразылай алышат. Мен ишенимдүү түрдө айта алам. Ар бир адам баласы баатыр боло алат. Ал үчүн күн сайын аракеттенип, өсүүнүн жолдорун издеш керек. Мына ошондо гана айланадагыларга таасирдүү, жакшы адам боло алат. Билесиздерби, менин оюмча башкалардын кайгысын жон териси менен сезе алган адам баатыр болуп саналат. Баатырлар кыйынчылыксыз, жоготууларсыз эч кандай ийгиликтерге жетпейт деп ойлойм. Албетте, баатыр болуу үчүн мүмкүн болушунча өзүңөрдү кемчилигиңер менен кабыл алып, күн сайын жакшы нерсеге гана умтулгула. Мына ошондо гана ар бир адам өз өмүрүнүн баатыры боло алат. Мындай адамдардын башкаларды сөз кылып ушак айтууга убактысы жок. Эгер сиз жогоруда айтылган сапаттардын ээси болсоңуз, анда сиз чын эле өз жашооңуздун супер баатырысыз. Азаматсыз дегенден башка сөз айта албайм. Сөз жок. Ошондуктан өзүңүздүн жашоо деген окуяңыздын күчтүү, тайманбас, багынбас баатыры болуңуз. Өмүр тарыхыңыздын өзгөлөргө окшобогон баатыры өзүңүз экенин унутпаңыз. Сиздин колуңуздан баары келет. Мен сизге ишенем. Достор, бул Супер Булак каналы. Бизге жазылып, лайк басканды унутпаңыз.